Саламатсыздарбы, урматтуу Борбордук телеканалыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Бешкүнгө айылына жайгашкан Достук аренасына келдик. Себеби дегенде бүгүн 17 май күнү бул жерде эки мыкты команда беттешет. Алардын бири бул Талант футбол клубу жана алардын атаандашы Ошмо. Эске сала кетсек, Талант футбол клубунун башкы демирчүсү бул Саткынбай Тентишев атындагы Азму медициналык университети. Бүгүнкү оюн тууралуу айта кетсек, Ошмо бул алдыңкы келаткан мыкты командалардын бири, бирок ошентсе дагы эки команда тең бири-бирин изилдеп, бүгүн абдан кызыктуу жана ошондой эле эки команда үчүн маңыздуу оюн болчу да. Ошондуктан биз менен болуңуздар, урматтуу көрөрмандар, биз менен ар дайым кызыктуу, ошондой эле оюн болгон сайын Достук аренага келип, күйөрман болуп көрүп кетсеңиздер болот. Саламатсыздар. Биринчиден бул болсо лигада өсүп кеткен конкуренция. Бүт клубтар болсо упай үчүн абдан кызуу күрөш жүргүзүп жатат. Анан кийин ар кайсы атаандаш менен ойногон быйыл абдан оор. Анан кийин ошон командалар тең болуп жатканда, тажрыйбалары, деңгээлдери тең болуп атканда, ошо кичинекей факторлор чоң роль ойноп кетип атат. Ким биринчи гол киргизип кетет же таймдардын аяктарында ким көбүрөөк күчү же концентрациясы көбүрөөк болот, ошол кичинекей факторлор таасирин тийгизип, тилекке каршы анча биз каалагандай көп упай ала алган жокпуз. Бирок бүгүнкү оюнда ошол жоготуп алган упайларды кайтып алабыз деген үмүттөбүз. Анан кийин бүгүн да өзүбүздүн үй талабыбызда ойнойбуз. Атаандашыбыз да жакшы атаандаш, билесиңер, бизден көбүрөөк упай алган. Анан кийин абдан поледа единоборстволорду абдан жакшы өтөт. Бирок билебиз, аларда дагы жоготуулар бар. Эң мыкты чабуулчулардын бири ойнобойт бүгүн болсо, анан ал болсо бизге ошол кичинекей деталь бизге жардам берет деген үмүттөбүз. Анан кийин биринчиден өзүбүздүн оюнубузга таянып, бүгүн ошо жеңишке жеткенге аракет кылабыз. Мындай тең командалар ойноп жатканда абдан маанилүү. Эмне үчүн дегенде биринчи киргизе алган команда болсо көбүрөөк коргонууга басым жасап, анан кийин контр чабуулдарда кармашы мүмкүн. Анан кийин бүгүнкү атаандашыбыздын дагы стили ошондой, көбүрөөк контр чабуулда ойношот. Ошону жокко чыгаранга аракет кылабыз. Анан кийин биринчи гол урганга да аракет кылабыз. Бирок биз болсо өткөн оюндарда да биринчи гол өткөрүп алсак өзүбүздүн дарбазабызга, сөзсүз кайра оюнга кайтып келип, көп оюндарды баягы упай алганда дагы жооптук голдор киргизип, же жеңишке жеткиргенбиз, же ошо тең болгонго. Анан кийин биринчи гол өткөрүп алсак да, андан да коркпойбуз, өзүбүзгө ишенебиз деп ойлойм. Булар болсо ошо сезондун башын дагы кандай десем, оор оюндар жүргүзүп жатты. Анан кийин акыркы ушу 4-5 оюнда өзүндай жакшы көрүнгөн стили бар. Ошо экинчи номер болуп ойношот контр чабуулдарда. Анан кийин астыда ошол Танимова деген чабуулчусу абдан көп чечси. Анан кийин статистика боюнча дагы жарым ошо кооптук абалдарды, астыда курч чабуулдарды ошо Танимова өткөрчү. Анан кийин бүгүн биринчи оюн ал жок. Анан кийин ал да бизге мүмкүн кичине мындай билимсиз, ал жок кандай оюн орун. Бирок ар кайсы атаандаш бири-бирине даярданып турат, бизге да даярдан деген сөзсүз го дейм. Саламатсызбы Назар байке, бүгүнкү оюн тууралуу эмне деп айта аласыз? Өткөн оюнга салыштырмалуу бүгүн тактикаңызды өзгөрттүңүзбү же жалпы эле бүгүнкү ошо атаандаштарыңыз тууралуу айта кетсеңиз? По этой игре мы готовились хорошо, времени много не было у нас готовиться. Поэтому, конечно, к каждому сопернику мы готовимся. Отдельно тактика, отдельно получается. Мы на них хорошо готовились. Посмотрим, должно сегодня помочь нам. Өткөн оюнда тилекке каршы упайга ээ болгон жоксуз. Бүгүнкү болгон оюнга анализиңиз жана ошондой эле үмүтүңүз кандай? Жеңишке жетебиз деп ойлойсузбу же болбосо ой пикириңизди айта кетсеңиз? То, что в прошлой игре не забили мы над этим работали и над атакой. Поэтому, надеюсь, сегодня это даст результаты. Мы планомерно к этому готовились. Просто реализация подвела нас в прошлом матче. Саламатсызбы айгерим, бүгүнкү болгон оюнга Талант футбол клубунун даярдыгын кандай баалайсыз? Саламатчылык. Бүгүнкү оюнга жакшы даярдандык деп ойлойм. Анткени биздин тренерский штаб аябай күчтүү, балдарды даярдашты. Утабыз, жеңишке ээ болобуз деп ойлойсузбу? Ооба. Саламатсызбы Ниет мырза, бүгүнкү болгон оюнга Талант футбол клубунун даярдыгы кандай өткөн оюнга салыштырмалуу?
Саламатсызбы? Бүгүнкү оюнга даярдык талант клубдукка абдан жакшы болуп атат. Өткөн оюнга караганда анткени талант клубуна упай керек, 3 упай милдеттүү түрдө ойгон керек. Ошондуктан игроктордун дагы штабтын дагы настрою аябай жакшы болот буюрса. Ойлойм, результат биз тарафта болот экен деп ойлойм. Жакшы, өткөн каталарды дагы өзүңүздөр анализ кылып, жүргүзүп иштедиңиз болуш керек. Өткөн буга чейинки оюндар каталардын баары эске алынып, ушул күнгө чейин күн сайын тактически дагы кандай айтсак мындай ментально дагы аябай иштер көп болду. Ошонун баары иштелип, күн сайын тренировка кылынып, анан результаттарын буюрса бүгүн оюн талаасынан көрөсүңөр. Жакшы, бүгүнкү Ошму командасы жөнүндө дагы эмне айта аласыз? Ошму командасы айтканда аябай жакшы команда, күчтүү команда. Ошму кандай экенин азыр оюн талаасы көрөзөт. Буга чейинки сезондо акыркы оюнда биз жеңишке жеткенбиз Ошму менен. Ойлойм, бул оюнга алар аябай күчтөнүп келди го деп. Анан оюн талаасында буюрса результатты бүгүн көрөбүз, оюн көрөзөт баарын. Макул, анда сиздин командаңызга ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Бүгүн кайсы командага күйөрман болуп келдиңиз? Саламатсыздарбы? Бүгүн талант клубуна күйөрман болуп келдик. Бизге оюн аябай жагып атат. Жакшы оюн көрсөтүп атышат балдар. Биз колдоп ошо отурабыз. Бул оюн өтө бийик, өтө чоң уровеньде болуп атат. Бизге көбүнчө Арлен байкебиздин оюну жагып атат. Защитник, капитан. Ошо. Чоң рахмат, сиздин командаңызга кандай ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Саламатсызбы? Бүгүн кайсы командага күйөрман болуп келдиңиз? Бүгүн албетте талантка күйөрман болуп келдик. Себеби? Себеби өзүбүздүн инибиз ойнойт. 8-номердеги Арлен Бексулов. Арлен Бексулов, жакшы. Биз билгендей талант футбол клубунун мыктуу оюнчусу, капитан команда. Ооба. Оюн кандай болот? Бүгүнкү оюн ойдогудай жакшы, суроо талаптарга жооп берген оюн болуп атат. Ийгиликке жетишет деп ойлойсузбу бүгүн? Албетте, Кудайым буйрса 2-1 менен утат деп турабыз талантты. Дагы эле ишенип атабыз. Кудай буйрса талант жеңебиз. Командаңызга чоң ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Саламатсызбы? Бүгүн кайсы командага күйөрман болуп келдиңиз? Саламатчылык. Мен өзүмдүн командама болеть этип жатам, Ошму командага. Демек ойнойсуз? Да, өзүм да ойнойм. Ошму командада дубльда ойнойм. Жакшы. Оюн кандай болот дейт атмосферасы? Оюн атмосферасы аябай сонун. Оюн аябай жакшы болуп атат. Демек бүгүн сиздин командаңыз жеңишке ээ болот деп ишенесизби? Ооба, акырына чейин ишенем. Менин командам бүгүн жеңет. Жакшы, эмоционалдык жактан да абдан күчтүү оюн болуп атат. Анда эмесе сиздин командаңызга ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат чоң. Ийгилик. Урматтуу көрөрмандар жана ошондой эле футбол күйөрмандары, бүгүнкү оюндун биринчи бөлүгү соңуна жетти. Счет эсеби 0-0. Анда эмесе бүгүнкү футбол күйөрмандардын ой пикирин угуп коебуз. Биз менен болуңуздар. Ошондой эле бүгүн Достук аренага кичинекей бөбөктөрүбүз да келиптир. Анда эмесе ой пикирин угуп коелу. Саламатсыңбы? Саламатчылык. Кайсы командага күйөрман болуп келдиң? Талант деген команда. Себеби? Менден азыр деле катышам, күндө эле ушуга көнүп калганбыз. Күндө эле барып матчтарга да вообще пропускать этпей, ошо. Жакшы, бүгүнкү оюн жагып атабы сага, оюндун жыйынтыгы биринчи бөлүктүн? Өлө жагып атат. Жакшы эле ойноп атышат талант. Жана эле гол киргизип судьядан офсайд деп койду. Жакшы. Талант футбол клубунда ошо сага жаккан өзгөчө оюнчу барбы? Бар, Давид Полонко деген. Жакшы, демек анда сенин командаңа ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Саламатсызбы? Бүгүн кайсы командага күйөрман болуп келдиңиз? Талантка. Себеби дегенде, балким байкеңиз, досуңуз ойнойбу? Талантта деген жок. Анткени эч ким ойнойт, бирок таланттын өзүн негизи ойногон оюнчулар жагат. Көбүнчө Арлен Бексулов. Эң жакшы көргөн игрогум. Жакшы, демек бүгүнкү
Талант футбол клубунун оюнун кандай деңгээлде баалайсыз? Балаган жакшы, эң жакшы. Подготовкалары, эметкендер эң жакшы, бирок кичине бар да, бирок эң жакшы. Жакшы, демек бүгүн Талант футбол клубу жеңишке ээ болот деп ишенип турасызбы? Буйруса, талант. Анда сиздин командаңызга ийгиликтерди каалайбыз. Саламатсызбы? Бүгүн биз көрүп тургандай, бүгүнкү оюн абдан эмоционалдуу жактан дагы оор оюн болуп жатат. Эки команда үчүн татаал. Деги кайсы командага күйөрман болуп келдиңиз? Саламатсыздарбы? Бүгүн аябай оор оюн болуп атат. Биринчиден Талант командасынын күйөрманын башынан эле бүгүн Талант өз оюнда жакшы оюн көрсөтөт, бирок оор оюн болуп атат аябай. Оор оюн болуп атат. Талант командасынын даярдыгын бүгүнкү күндө кандай, кайсы деңгээлде баалайсыз? Талант негизи эле Талант жакшы баштаган бул сезондо. Оюн жакшы көрсөтөт, бирок кичине акыркы мүнөттөрдө жетпей калат да. Демек биз ишенебиз, бардыгы алдыда сиздин командаңызга бүгүнкү оюнда ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат, алга Талант. Саламатсызбы? Сиз деген Талант футбол клубуна күйөрман болуп келиптирсиз. Азыркы оюн кандай болот сиз үчүн? Oyun sonunda olatat, oyun jagып atat. Mana Talant bilen Oşun oyunun börde 5 günde Talant'ın oyunları ötü sonunda olatat. Zor mıқты es alıp hatırlıyoruz. Demek Talant futbol klubundan hazır 97. номердеги Хорватия oyunda kızıl karta berip oyundan taladan alıştı. Bu menen siz kандай oyunuz kандай bu turалы? Жоқ, бұл эме жакшы эме болбоду. Бұл кызыл карта бербеш керек эде. Тур эмес болду бұл. Макул, рахмат. Талант футбол клубуна ийгиликтерди каалайбыз. Биринчиден күйөрмандарга абдан кызыктуу оюн болду дейм. Эки жакка тең курс чабуулдар болот да. Эмоциялар көп болду абдан оюн таласында. Биринчиден ошо күйөрмандарга абдан жакшы болду. Оюн кызыктуу болду аябай. Биз болсо биринчи бөлүктөн экинчи бөлүктүн ортосуна чейин ошо кызыл кагазга чейин оюнду контролдоп жаттык деп ойлойм. Көп чабуулдарды өткөрүп, кур чабаалдарды алып келип, анан кийин бирок текке каршы бирде гол киргизе алдык. Бирден көбүрөөк киргизе алмакпыз. Анан кийин кызыл кагаз алгандан кийин кичине оюн өзгөрүп кетти. Анан кийин аягында эки команда тең 3 ұпай үчүн ойноп жатты. Ошон үчүн эки жакка тең курс чабуулдар болот деп ойлойм. Ал биздин дарбаза жака көбүрөөк болду го. Эмне үчүн эми биз болсо ачылып чабуулга кеткен үчүн анан атаандашыбыз контр чабуулдарды кармап жатты бизде. Атлеттик чечим эмне үчүн дегенде эми биринчиден да айтып кетейин, оюн таласында өзүн андай алып жүргөн андай жарабайт андай. Атаандаш провокация кылып атса деле өзүн кармаш керек биринчиден. Эмне үчүн дегенде элдер келип атат, көрүп атат оюнду, анан кийин өз аны тепкен жок биринчиден, экинчиден өзүн контролдоп кармап койсо мүмкүн ал кызыл кагаз биз жака болмокпуз. Анан кийин бул болсо чоң жоопкерчилик, оюн таласында өзүн кармап калуу жеңил эмес кээ бир моменттерде, бирок мындай кызыл алганда мен кабыл албайм. Биз жактан айта албайм агрессивдүү деп. Биз болсо топту көбүрөөк көзөмөлдөп, көбүрөөк чабуулдарды өткөрүп жаттык. Анан кийин топ бизде болуп атканда бизди тебе ачты, бирок ал сөзсүз болот оюнда. Топту кармап көзөмөлдөп жатсак, контролдоп чабуул кылып атсак, атаандаш жөнүнө карап тура бербейт да. Анан кийин ошол жерде мүмкүн эмоциялар ашып алып кетип атты. Анан кийин биринчи бөлүктөн кийин балдар менен сүйлөшкөнбүз, ошол провокацияларга алдырбай өзүбүздүн оюнубузду аткара беребиз деп, аткарып атып ошо биринчи голду киргизгенбиз. Анан тилекке каршы ошол ситуация болуп кетти, эмоция көп ошого коротулду. Ошондон кийин кичине оюн биз контролдон жоготуп алдык. Биз жактан агрессивдүү оюн болду деп ойлобойм. Ооба баягы единоборстволорду сөзсүз айтабыз, утулбагыла жеңилбей келет, бирок баары топ ойноо эле аракет кылып жатты, аркасынан тепкен жок, мындай провокационный эмелерди кылган жок. Биз наоборот биздин оюнчуларыбыз көп жаракат алды бүгүн абдан. Сары кагаздар биз жакка да болуп атты, бирок ал калыстын чечими. Мен оюмча биз тараптан анча агрессивдүү, атаандаш менен салыштырганда анча агрессивдүү оюн болбоду. Сөзсүз ар кайсы деталь оюнга таасирин тийгизет. Баарынын жоктугу да мүмкүн бар болсо, биз болсо биринчи бөлүктөн бир оюнчуга көбүрөөк ойномокпуз мүмкүн биз өткөрүлгөн бурчтан чыгаруу угловойда болгон эмес, топ өтүп кеткен, анда баардан карап койсо болмок мүмкүн. Мына ойлонсок болот, бирок буга чейин баары жок эле ойноп келишик. Анан кийин
бар жокто деле ойногонбуз, барда деле ойнодук. Паузалар тилекке каршы көп болот деп ойлогом, бар жок бүгүн. Паузалар аз болуп, интенсивдүү оюн болот го деп, бирок тилекке каршы паузалар абдан көп болду. Калыстык жөнүндө эчтеке деп айтпай эле коеюн. Алардын өзүн баягы текшерип, анан изилдеген адамдар бар, чечимдерин чыгарып атышат. Мен 100% ишенем, бул оюнда көрүшүп өзүнүн чечимин чыгарышат. Азыр өзүнө көрүп аткандай кээ бир калыстарда штраф алып, дисквалификация алып калып атышат. Анан кийин бардыгыбыз мен машыктырууга ашат, катары өз тарабыман футболду өнүктүргөнгө ишим жасап жатам 100%. Анан калыстардагы билем 100% иштеп ошо калыстык уровень көтөрөйүн деп иштеп жатышат. Сөзсүз жеңүүгө бүгүн татыктуу болчук деп ойлойм. Жакшыраак көбүрөөк чабуул өткөрдүк, коос комбинациялар көрсөттүк. Анан кийин 3 упай үчүн ойногонбуз, тем более үйдөбүз, өзүбүздүн көрөрмандарыбыздын астында. Бул жыйынтыкка мен сөзсүз нааразымын. Не знаю, как сказать. Ну, постараюсь как смогли. Ну, не повезло. Ну, до красного мы хорошо играли. После этого не получится. Ну, как сказать. Мы что делаем на поле, что показываем и находимся в турнирной таблице, мы вообще не заслужим на это. Мы должны, обязаны выше быть, чем сейчас. Ну, не знаю, каждую тренировку мы постараемся, чтобы улучшить себя. Ну, каждую игру мы себе даже 150% отдаем от себя. Все, что сможем, мы оставим на поле. Ну, не получается, я не знаю, почему так. Или не повезет, или... Не знаю, честно, что сказать тоже. Ну, обидно было, что опустили победу. Ассаламу алейкум. В сегодняшней игре я поблагодарю ребят. Они молодцы, борцовский характер показали. Особенно второй тайм. Но после удаления тоже так чуть-чуть трудно было. Гол забили в 75-й минуте. Игра очень хорошо провели, пацаны. Но судейство у нас чуть-чуть не понравился там. Возможно, какие-то ошибки были. Но это ладно, пройдет. Особенно второй тайм. Тем понравился оба. И наши ребята дали там, полную отдачу отдали. Особенно оборона Приравника. Вот удаление чуть-чуть игру сломало, потому что в меньшинстве все равно нагрузка двойной получилась. Все равно спасибо за игру, ребята, молодцы. Психологически, со стороны психологические состояния. Ну, конечно, ребята сколько раз моменты были. 5 раз вышли, момент не забили. Но над этим будем работать. Нет, мы могли выигрывать. Вот эта реализация моментов у нас не получилась. Вот теперь будем готовы тех ребят, которые сегодня у нас пропустили матч. Они в следующие игры вот такие моменты не пропустят. Они забьют обязательно. Тактический план в первом тайме не получился. Некоторые ошибки были. Во втором тайме они поймали игру. Отыграли нормально. Спасибо ребятам за это. Биз балдар барыбыз эле аракет кылдык гол салууга. Акырында ошо 10 адам болуп калып, 10 болуп калып, бир аз балдар чарчап калышты. Ошондон улам моменттерди пайдалана албай калдык.